Мухаммедкалый Абылгазиев качан жумушка чыгары белгисиз. Узакта сабалып, кордолгон аял күйөөсүн кечирди. Өмүрбек Бабанов, сүйүнүчүм абдан чоң. Кыргызстанда кайрадан чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Чоң казаттын лидеринин бири кыймылдан чыкты. Президент өзгөчө абалда иштегендердин айлыгы боюнча тапшырма берди. Бишкекте чыккан өрттөн бир адам каза болду. Мухаммедкалый Абылгазиев качан жумушка чыгары белгисиз. Эс алуу уланууда. Мухаммедкалый Абылгазиев ден соолугуна кам көрүп жатат жана эч кайда кетүүгө камынбай эле, деп билдирди премьер-министрдин пресс катчысы Адилет Султаналиев. Анын айтымында, ал өкмөт башчы качан жумушка чыккандыгы тууралуу белгилүү бир күндү айта албайт. Ал тергөө аяктанганга чейин жумушка чыкпай турганын билдирди, деп кошумчалады Адилет Султаналиев. Тергөө иши бир нече айга чейин созулушу мүмкүн деген суроого текшерүү иши аягына чыга элек деп жооп берди. Эске салсак, өкмөт башы 27 майда кыска мөөнөттүү өргүүгө чыккан. Андан кийин басма сөз кызматы ал бул ишти радио жыштыктары боюнча тергөөгө кысым көрсөтпөсү үчүн, ошондой эле калыс тергөө жүрүшү үчүн жасагандыгын түшүндүрдү. Сузакта күйөөсү тарабынан кордолгон аял тосмо арыз жазып берип, күйөөсүнө эч кандай доо арызы жок экендигин билдирди. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жабыркаган аял күйөөсүн кечиргендигин билдирген, бирок тергөө иштери улантылууда. Бабановдун аргымагы Чолпон Ата шаарында өткөн мелдеште биринчи орунга ээ болду. Бул тууралуу ал өзү билдирди. Менин жоргом Чолпон Ата шаарында өткөн бышты жорго салышта биринчиликти алды. Ура! Роки менин атканамда туулуп өсүп тапталган. Андыктан сүйүнүчүм абдан чоң, деп билдирди Бабанов. Эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөрдү кайра киргизүүгө аргасыз болуп калабыз. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында, азыркы тапта коомдук жайларда, анын ичинде базар, соода кылган тармактарда санитардык талаптар аткарылбай жатат. Мындан улам карантиндик режим кайрадан кирип калышы ыктымал, деп билдирди министрдин орун басары. Чоң казат кыймылынын лидеринин бири адвокат Канат Хасанов аталган кыймылдын тизмесинен чыгып кетти. Бул тууралуу ал өзү пикир калтырган. Мен чоң казатта эмесмин, мага ден соолугум маанилүү. Даарылануу үчүн кеттим, деп жазган Хасанов. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 июнда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов менен жолугушту. Анда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, коронавирустун жайылышы жана анын кесепеттери менен күрөшүү чаралары талкууланды. Кубатбек Боронов акыркы күндөрү коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйгөнүн, оор кырдаал Бишкек, Ош шаарлары менен Чүй облусунда байкалып жатканын айтты. Өлкө башчы медиктерди, ички иштер органдарынын кызматкерлерин, илдет менен күрөшүүгө тартылгандары өз маалында айлык акылары жана башка тиешелүү кошумча төлөмдөр менен камсыз кылууну тапшырды. Бишкекте Сухи Батор менен Юнусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан навайканалардын биринде өрт чыккан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, саат 15:48 чамасында өрттү өчүрүү үчүн атайын топ жөнөтүлгөн. Жалпы 6 бөлүм тартылган. Бир жаран каза болду. Өздүгү такталууда.